бардығына белгілі болған 6 кылымдан ашық жашаған өрік. Ушул жер менин жерим. Чоң аталарымдын ушул жерден бизге калтырган жер. Мен азыр ушул жерде ушул көйлөрдүн астында айтып коюшум керек болгон нерсе. Ушул жерди мен Кудайдын жолуна вакыфка бердим. Демек ушул жерге азыр мечит салуу идеясы пайда болду. Бул идея пайда болгону менен эле Кудайдын ишин Кудай бүтүрөт деген сөз бар экен. Демөөрчүлөр чыга баштады. Абилет ажы келип, ушул жер азыр мына жер мечит болот. Мына жер жанагы ожура болот. Бөлмө болот. Бул жерге келип коноктор жатып кетсе болот, даватка келсе болот. Ушул жерди бүт бардыгын Абилет ажы мен килемин салып берейин деп. Бишкекте белгилүү агабыз бар. Бегал ажы деген, ал мен даратканасы заманбы окуп салып берейин. Кыскасы, бул жер мечит болот. Кыбла мына ушул жерде, мына жерге мехраб коюлуп, анан кандай болуп бир кыргыз үй тибинде дегендей бир сөз болуп атат. Мына Баткенде белгилүү уста Салим Жездем бул жагын кандай кылсын айтып берсин. Assalomu alaykum. Бул жерди кыргыз үй сыяктуу кылып оңдош үчүн биринчи ошо бир 8-10 тумба түшүрүш керек. Себеби негизги каркасты кармаш үчүн. Анан дуалыны бийрак кылып, ошонун үстүнөн ошо тумбаларга сисма пояс куюш керек. Ошо сисма поясты куйганда арматура темирден баягы 1 метрден неме чыгарып кетиш керек. Как кыргыз үйдүн ууктарыны бириктире турган. Ошо түндүгү болот, түндүгү купола болот да, ошо жерге неме коюлат да, жарыктык кириш үчүн шишеден неме болсо жакшы болот. Өтө сонун болот. Мехраб болот, мехраб экинчи ошо тумба болчу болсо кармайт. Тумбасыз бул кармаганга эч бир немеси жок да. Ошон үчүн тумба болуш керек. Анан ошо ушундай айлап алып таш менен неме уруп чыгыш керек, экологический неме болуп туруп уруп чыгыш керек да. Высотасы канча болот, бийиктиги канча бийик болсо ошончо салкын болот. Демек бул жерге бизге цемент, арматура, бегач, таш, мына немени азыр башындагы эмени пластмастан айнек кылса жарык түшө турган эме. Азырынча бул жерге электр энергия келелек. Солнечный батарейкалардан алабыз. Жылуу сууга, башка неме кылганга. Демек, жакында биз астына сиздерге бул жерге бир аксакалдар менен кеңешип туруп бир QR код коебуз. Мбанк болсун, Оптима болсун, башка болсун. Демек, ушул жерге сбор башталып, комиссия сбор башталганын жана бүткөнүн жарыялайбыз иншалла. Аллах разы болсун, бардыгыңыздарды Кудайдын үйүн салып, мечит салган адамга Кудайым бейишке алып кирип туруп, бейиштин ичинде үй салып берет деген Алла Тааланын уадасы бар. Жана бул мечит бузулуп кеткенге чейин, бир шапаттай жери калганга чейин ошол адамга 70 000 периште истихфар айтат, ошол адамдын күнөөсүн кечирсин сурап турат деген сүйүүчүлөр бар. Демек, бардыгыңыздарды ушул мечиттин куруусуна чакырабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.